Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 24 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Западный тараптагы Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкеси тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер Западныйдын круговойунан Горгайыны көздөй 300 метр жүрөсүздөр. Дагы жолдун сол тарабында жайгашкан Ишкаван айылына кирип, бул жака 2-3 километр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле көчөнүн сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ушул жазуунун жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 100 метр түз жүрүп барсаңыздар, канал бар туугандар. Каналдан өтүп эле өйдө тарапка бир 250 метр түз чыгып барсаңыздар, 6-көчө жайгашкан. Ошол 6-көчөнүн аяк тарабында жанагы сатыла турган жер участок жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкесинин алдына да келип калдык. Андыктан мен айткан жанагы 6-көчөгө келесиздер. Мына бул 6-көчө. Канал тараптан мындай эсептеп келгениңиздерде ушул 6-көчө. 6-көчөнүн аяк тарабында мына ушул жерде сатыла турган 6 сотук жер участок жайгашкан туугандар. А бул болсо 12-көчө. 12-көчө менен 6-көчөнүн кесилишинде ушул сатылуучу жер участок жайгашкан. Көчө тараптан эсептегениңиздерде экинчи чек сатыкка коюлду туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун жер туугандар. Уже билип деле калдыңыздар окшойт. Абасы таза, природный, сонун, тынч жерлердин бири. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан эң негизгиси шаарга дагы жакын. Машинаңыздар менен 10-15 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Жолдору дагы асфальт. Мынакей ушундай көчөнүн эле боюнда жайгашкан. 6 сотук туугандар, узун турасы 20-га 30. Кызыл китеби бар. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт дейт жер ээси. Мына ушундай үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру. Бул жакта көрүп атасыздарбы? Үйлөр күндөн күнгө түшүп атат, көбөйүп атат. Кудай буюрса, жакынкы жылдарда өтө чоң бир айылга айланат бул дагы. Каналга деле жакын. Чек араларын түшүндүрө кетейли азыр сиздерге. Мына ушул жерде темир казык кагылган дейт. Ушул темирден баштап мына жерде дагы бир темир бар экен. Бул жагы узуну 30 метр. Ушул эле темирден баштап мына жерде кичинекей бир арык казып коюптур, атайын чек ара кылып. Ошол жерге чейин 20 метр туугандар. 20-га 30. Бул турасы 20 метр. Көчө тараптан эсептегениңиздерде бул экинчи чек болуп калат туугандар. Жерин көрүп атасыздар, тегиз. Мындай бир аз эле уклон бар туугандар. Бул проблема деле эмес, өзүңүздөр билесиздер. Кийин тегиздетип алсаңыздар деле болот. Мисалы, мына жерде кошунасы тегиздетип, фундаментти куюп коюптур. Сиздер деле ошол сыяктуу кылып алсаңыздар болот. 6 сотук условияларына келе турган болсок туугандар, мына ушундай столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, 250 метр ылдый тарапка түшүп барсаңыздар, мен жана айткан канал бар. Каналдан суу өтүп турат. Суу тартырып алсаңыздар болот. Же болбосо бул жерге кудук казытып, даярдап, кудук кылып алып, шаардан 1000 сомго таза суу заказ кылып, 1 ай кеңири колдонсоңуздар дагы болот. Мына ушундай сонун шарттары бар. Анан бул шаарга өтө жакын, келечеги бар жер туугандар. Барып бул жер дагы өзүнчө эле бир чоң, сонун айылдардын бири болуп калат. Анан суу, свет дагы бул жака кудай буюрса келет. Газ дагы бар. Ишкаван айылынын аяк тарабына чейин келген. Бул жака дагы кудай буюрса газ дагы тартылат. Келечеги бар, өтө сонун жер. Кызыл китеби бар экен. Срочно акча керек болот атат. Ошол себептен сатып деп мага жана түшүндүрүп берди жер ээси. Вариант жолдору жок, только нак акчага сатылат экен. Баарыңыздарды кызыктырган эми баасын айтайлы. Азыр бул жакта дагы бир маалыматын айтып коелу. Мектеп, бала бакча, магазин, бул тарапта Кызыл Байрак айылында, Ишкаван айылында мектеп, бала бакча, магазин, мечит бар туугандар. Пешком эле барып келсеңиздер болот. Кызыл Байрактын 127-чи маршруткасы бар, мына Ишкавандыкы 127, Кызыл Байрактыкы 129. Ушул эки маршрутка келет, шаардын буш-буштарына барат туугандар. Эми баасын айтайлы, баарыңыздар күтүп калдыңыздар окшойт. Баасы болсо 1.100.000 сомго бааланды. Анан өзүңүздөр билесиздер туугандар, айткан баасында эч ким сатпайт. Эгерде реальный клиент болсо, үй ээси дагы жакшы эле түшүрүп берем дейт.
Барыңыздарга ийгилик. Шаарга өтө жакын жерде жайгашкан ушул тегиз 6 соттук жер участкты колдонуп чарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Сак саламатта калыңыздар.